Айтыштыдай бир бактылуу клип тартып көрсөң, сен жашың точно ушундай болуп калыр. Просто өзүм аябай сулуумун да. Мен өзүм үйүм жок туруп, эки муктаж адамга үй алып бердик. Мен мурунку жолдошума эмне дейм? Эчтеке дей албайм. 4 жылдан бери жүрүп койтурмун. Мен менен тең ажырашкандар уже экиден бала болуп калыштыр. Азыр ошондо жүрөк бош. Жүрөк мени жеген жакшы көрөбүт. Сволочь үйлөнүп турбан. Нурлан Насип же Эрлан Андашев. Эрлан Андашев. Жашоомдун жарыгы сен болсоң. 91-жылкыбыз. Мени да аласың, брат. Урматтуу мекендеш, сиз көптөн бери үй алууну эгсеп жүрөсүзбү? Бирок алганга акча каражатыңыз жетпей жатабы? Айсхом турак жай кооперативи аркылуу жеке менчик үй, батир, жер тилкесин жана ошондой эле коммерциялык объектилерди алсаңыздар болот. Бардык суроолор боюнча биздин төмөнкү номерлерге кайрылыңыздар. Жылкыбыз. Мени да аласың, брат. Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин коногубуз гырчы инстаблогер, почти миллион подписчик бар, Инстаграмда. Бизнес-леди и, наконец, просто красавица, кыз Сайкал Кабылова. Кош келипсиз, кыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келипсиз. Бүгүнкү алып баруучулар менин досум Азамат Калдыбаев жана мен Камчы Жума. Кеттик. Кыз Сайкал. Мен чын айтсам, мен сенин көрманың болом. Сенин ырларың мага абдан жагат. Анан ошо особенно мага жанагы Эрлан Андашев менен ырдаган дуэттер аябай жагат да. Почти 4 миллион просмотр болду. Ошол жөнүндө сурагым келди. Кандайча ошо болуп калды, ошо хитмейкер Эрлан менен кандайча ырдап калдыңар? Негизи Эрлан байке дагы бири-бирибиздин талантыбызды сырттан эле баалап жүрчү экенбиз да. Андан кийин мага жакында эле мен болоюн деген чыгарма жаздырып ырдадым да. Анан мага он керек болуп атат Эрлан байке десем, менде дуэт бар деп калды. Давайте анда ырдайбыз деле дуэт ырдап калдык. Мындай бул жерде эметкен деле жокпуз да. Прям мурдатан сүйлөшүп жандай эмес. Экөөбүз спонтанно эле ырдап кеттик. Анан ошол бир ыр керек десем, анан сөздөрү барбы дедиле, анан ооба деп бир акын кыз сөзүн жазып берген. Анан ошону берип, анан кийин дагы башка чыгарып калдым да. Ошо мен Эрлан байке мага экинчи ырды белек кылды десем болот. Кайсы ырды? Жакында эле жаздыргам, бир чыкканына бир жума боло элек, 4 күн болду. Мен болоюн деп азыр YouTube'да 100 миңден ашуун, 4 күн ичинде MP3'си 100 миңден ашуун көрүүчү көрдү да. Анан бул да болсо бир чоң жетишкендик деп ойлойм мен үчүн. Бул Эрландын экинчи эмес белек. Ооба. Жакшы. Получается, бул клип эмес, мындай эле ыр чыкты. Ыр, жөн эле MP3. Ыр эле чыгып эле 100 миң. Байкадыңар да. Может, картинкалар сонду? Жок, картинкасында башка нерселер такие кавай, эмелер сүрөттөр. Элдер ошого кызыгып. Аян артында просто фон там музыка внимание. Короче, звук разный. Внимание, эмес, ыр эмес, фон го. Сен фонго аябай мындай белгилүү. Кайкелерин просто чыга албайм. Нормально, тамаша. Мен обязательно угуп көрөм, аларды обязательно. Клип болот да, ага. Сөз түрдө ооба буюрса болот. Ал клипти дагы өзгөчө форматта тартабыз. Менин болочоктогу жолдошумдун ролун ойноп, жана ушундай эле эме болот да. Уже сценарий баары түзүлгөн, адамдардын баары тандалган. Ким тартылат, кайсыл жерде тартылат айтпай эле коеюн. Азырынча белек болуп турсун. Бир адамды тандадык да, ошол адамга карап эле сценарий полный түздүк да. Анан буюрса бул клип дагы жакшы клиптердин катарын толуктайт деп ойлойм. Анан мен буга чейин жалган кайгылуу ырдап эле, анан ыйлап эле ушунтарчы менен жашоо деле ошого окшошуп кете берет экен чын эле. Анан айтыштыдай бир бактылуу клип тартып көрсөң, сен жашооң точно ушундай болуп калат дедиле. Анан ооба деп отуруп алып, анан сценарист экөөбүз аябай өзүмдү бактылуу жазып күйөөгө тийдирип мороженое жеп Көптөн бери жей лимонад ичип, эмеге паркка барып, эмеге айланып ыйлап жүргөн клиптер эми күлүү ба? Жок, аша чабып кетишпеш керек да. Ошо чеги болуш керек да, анан чиричип, жыргап. Может быть, да. Жок, мындай бул жерде мындай да, үй бүлө боюнча да. Аша чаппайбыз да. Үй бүлө түзүү, үй бүлө боюнча, анан үй бүлөнүн кийинки жашоосу. Аял киши үй бүлөдө кандай болуш керек?
эркек киши кандай камкор болуш керек деген нерсени чагылдырайлы деп ошошундай бир жакшы сценарий түздүк. Негизи канчанчы клип сен тарсаң? Бактылууданбы? Жо, негизи бар. Эми кызым менен тартылган клиптер бар. Эми алардын баарын бактылуу клиптерге санайм, а именно ошол сүй жаатына келгенде эле только ыйлабай тартылбайт да меники. Буюрса мен ойлойм баары жакшы болот. Буюрса. Буюрса. Жакшы эле баары бир. Аябай. Сен де ишенип алган. Подача ушундай болбоду. Жок, жакшы болот деп. Жок, Саку өзү айтып атпайбы? Ырларым кайгылуу болуп, ошону айтып атат мен. Ошо ырларды айтып атам. О, Кудай. Жок, клиптерин жакшы болот. Жашооңдо оңолуп кетет. Бутун кетесиң. Бирок мага жаккан момент бар да, жанагы Эрлан менен ырдаган ырдачы. Мындай актерский да жакшы экен да сеники. Жана момент бирдеме болоюн деп көзүң жумуп коесуң. Ошону кечке эле көрбөйм. Чындык ордой деген. Түрдүрүп кайра коюп, эмне деп коет? Эмне деп кандай эмне дейт эле ошол моментте бирдеме болоюн да. Жаныңда жаным. Ошону можешь еще раз повторить, ошо көзүң жумуп. Билбейм мен андай. Митесине сен бирдеме кандай дейт? Эмне болоюн? Сенин болоюн. Сенин болоюн деп көзүң жумуп коесуң да. Ошону можешь кайталап бересиң? Ыр менен. Жаным. Мен аны Ыр мен аны даже сиз айтсаңыз азыр билбей атам даже. Атайлап куллаган нерсе ошондой болду. Мен даже билген эмесмин. Просто өзүм аябай сломунда дейт ошо. Негизи ушундай турам так. Жок, мен билбейм чынан кандай. Жок, бирдеме болоюн деп көзүң жумуп коесуң да. Сделай это один раз. Бир жолу ошентип берип койчу. Кыйнап турабын. Жаман кесиң. Ладно, спой просто ошол момент. Мне просто нравится. Жаныңда жаным сенин болоюн, багыңа бактым барып коноюн, тыңшачы жаным ортобуздагы жаңырып жаткан сүйүү. Классно. Молодец. Сонун мотив вообще сонун. Сенин клиптериңде башында строительный компаниялар логотиптер чыгат. Алардын тиешеси кандай? Мен алар менен договор менен. Ойлойсуң да эми строительный компания рекламный ролик. 3 комнат квартира алла деп мынтып. Строительный компаниялардан мен квартира алгам. Кызыма квартира алгам. Ошол себептен улам биздин договорубуз бар. Ошол үчүн аларда мен жарнамалап иштейм да. Чыгып туруш керек. Чыгып туруш керек. Анан мен ал нерсени баягы низ душой кылбайм да, реально. Чын эле алып атамбы, чын эле жакшыбы, анда мен коюшум керек, башка эл деле алсын. Потому что азыр көп адам үйгө жетпей жүрөт деп ойлойм да. Алар первоначальный взносу жок, ай сайын төлөп туруп эле квартираңды алып аласың да. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол себептен алам, ошону коюп коем. Эми сыр болбосо канча бөлмөлүү квартира? 2. 2 бөлмөлүү. Кайсы строительный компания? Эмир билдингде. Эмир билдинг. Реклама коёбу. Башында Эмир билдинг бизге да спонсор болуп койду. Ошон үчүн көп ырлар чыгып аткан турбайбы? Улам клип чыгарган сайын. Не даласың, брат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге жардам берген адамдарга жана фирмаларга ыраазычылыкты билдирип койбосок болбойт. Ошондуктан мынакей Адис компанияга бизге мондай сонун тамга жасап бергенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мынакей лайкбокс караңыз, кайрылсаңыз болот. Ошол ылдый жакта ушул фирманын ссылкасы болот. Жана Pyrography KG деген фирма бизге мондай сүрөттөрдү белек кылды да. Бул деген жыгачтан жыгачты күйгүзүп тарткан сүрөттөр да. Карагылачы кандай сонун, кандай керемет сүрөттөр. Pyrography KG дагы Dream Art жана мозаика стилинде тартышат. Ссылкалары ылдый жакта. Көрүңүздөр, кайрылыңыздар. Жана эң негизги ыраазычылыкты биз спорт клуб Дордойдун председателине билдиребиз. Касенов Шаршен Рахимовичке, агай, Шаршен агай чоң рахмат сизге, бизге ушундай сонун передачаны ачканга, жаратканга, жардам бергениңизге чоң рахмат.
Понятно. Ырчыларчы өзүнүн YouTube каналдарыначы өзүнүн клиптеринен башка видеолорду чыгарбайт да, мындай таза кармаш үчүнчү мындай эме. Бирок сенин каналыңда мен эме көрдүм да, мындай муктаж болгон кичинекей балдардын, адамдардын видеолорун киргизет экенсиң да. Это кандай түшүнсө болот, мындай жардам берүү? Мен буга чейин карантин убагында аябай көп эле жардам берип, чындап кичинекей кызың бар, үйдө отуруп жуктуруп аласың десе да болбой элдерге продукт ташып, көптөгөн 2 адамга чын айтсак үй алып бердик да. Мен өзүм үйүм жок туруп 2 муктаж адамга үй алып бердик. Анан бирөөсү ошол YouTube өчүрүп чыган жалып келипчи. Ошо могул жагы бир тешик бала бар болчу да, могу тамагынан тешик кеткенчи. Анан үйүнө баргандан кийин мен токтоно албай ыйладым да. Ошо баланын үйүнүн баягы эмеси жок, условиясы жок. Ошо бала сызда жатып ушинтип ооруп калыптыр да. Дем ала албайт ушул жеринде. Анан ошол балага чогулган акча чогултуп, баланы больницага жаткырып карап, азыр ушундай сонун бала болуп чоңоюп калган. Просто YouTube өчүрүп салды. Биз уже ачык эле тартканбыз да, то что тамагын көрсөтөр аякты жаппай элечи, потому что эл көрсүн деп элечи. Анан мен токтоно албай. Сен рисковать этип, может, каналыңда вообще жаап салмак туурабы? Балким, аны карабастан сен ошол видеону чыгардың, молодец. Анан билесиздер да, азыр YouTube менен баары баягы алектенип калган, бирок мага ага караган жокпуз да, лишь бы үй алып бериш керек болду. Полный Инстаграмга бөлүштү, Инстаграмыма жалып келди, YouTubeга жалып келди. Мен ага да караган жокпуз, аягында акча чыкты, чогулдурдук. Биякта дагы кайрымдуулук менен алектенген эжекелерибиз да чогултуп, ичтерин толтуруп берип, жакшынакай үйгө алып барып көчүрүп койдук да. Ушундай бир бактылуу болдум чындап. Андан кийин жанагы эже мен отуруп эле листать эле көрүп калдым да, элдер менден жиркенет деп калды да. Анан жок, бул эже жок, элдер менден жиркенет деп эжечи. Анан эмне деген сүйлөшпөйт даже деле. Анан эжени таптым. Баардык продукт алып барып берип атыптыр. Мен ушунда косметика алып барып бергим келди да эжегечи. Косметика гуйл кылып, анан акча алып барып эже менен сүйлөшүп, анан азыр ошол эже мага кечке чалып турат да. Буюрса мен барып, буюрса 1 жума 2 жуманын ичинде ошол эженин үйүн барып репортаж кылып келем. Үйү такыр болбой калган болчу экен да. Жанагындай ар кайсы жактан мындай эмелерди, кирпичтерди алып ушу мен үй салам деп баягы чогултчу экен. Азыр үйгө туруп, кадимкидей кирип жашап атабыз деп мага кечке батасын берип, кечке чалат да, союп, мен сага ушинтип жилик тартайын дедим эле депчи. Анан эжеге айтып калдым, барам эже, бошой албай атам, главный кирип жашап атсаңыз болду, кыйналбай элесизби? Ооба дейт. Анан буюрса барып ошол эженин үйүн тартып, мен сөзсүз түрдө бул элдин акчасы да, эл чогултуп берди. Канча баягы мен баягы эмеле болушум мүмкүн, себепчи элечи, бирок эл чогултуп берди акчанычы көпчүлүгүн. Анан элге мен сөзсүз түрдө видео отчет кылышым керек да. Ошону буюрса барып кылабыз. Анан мага абдан көп чалышат, ушундай кылып бер, тигиндей мындай депчи. Азыр ошо концертке даярданып, такыр колум бошоп атат да. Буюрса сөзсүз түрдө мен бул менен өмүрүмдүн аягына чейин элге жардам берип, өзүм ошол ата энемдин тилеги ушул болчу экен да, бир элге бир кызматы тийген кыз болсо экен деп тиленип, атымды да ушундай койшкан экен да, Баатыр кыздын атынан. Ошон үчүн баатыр болуп, кыйын болуп кетпесем дагы муктаждарга колуман келишинче кол сунган аракет кылам. Мен жапжаш болуп сенчи ушундай жардам берип атканыңа мен да ыраазычылык билдирем да. Потому что бизде мисалы миллионер, миллиардерлер бар, аткаминерлерчи. Бир да тыйын чыгарбагандар бар. Канча жалдыратып аларга. Мына кыз башы менен ушундай жардам берип атканына мен прям аябай ыраазымын да. Рахмат чоң. Ата-энеңе чоң рахмат. Ушундай кызды чоңойтконуңа. Жолдошуң менен мындай 2 башка жолго түшкөнүңө уже почти 2 жыл болду, 4 жыл. Уже 4 жыл, мен просто жаңылып калыптырмын. Вот азыр да, мисалы, эмоциясыз, азыр без депрессиясыз мындай соо көз караш менен айта аласызбы, что ошол туура болду? Может, убакыт керек болгон, может, бир убакыттан кийин может кайра жарашып кетмексиңер. Жок. Бул нерсе экөөбүзгө тең туура, экөөбүзгө тең жакшы чечим болгон экен деп ойлойм. Эми албетте ортодо кызыбыз бар, бирок Кудайга шүгүр, кызымды көчөгө таштап койгон жокмун, бакпай койгон жокмун. Колуман келишинче аракет кылып, ошол кызым үчүн аракет кылып, өзүмдү колго алып, дальше туруп иштеп кеттим да. Мен мурунку жолдошума эмне дейм? Эчтеке дей албайм, претензия да кое албайм. Мен ар дайым айтам, өтө жакшы бала.
өтө жакшы адам да. Эмне болду? Эмне дал? Баягы бул эми личный тема деп коет го. Эми жашоодо ар кандай да өйдө ылдый боло берет. Характер деп деле айта албайм. Өйдө ылдый боло берет. Мен ал адамды баягы кызымдын атасы катары абдан сыйлайм. Жакшы адам катары билем, жакшы адам катары тааныйм. Ошол. Азыр ал адамдын өзүнүн деле үй бүлөсү бар да башка. Анан ал адамды баягы обсуждать эткенин деле кажети жок го дейм. Жок, биз ал адамды эмес, азыр просто ошол возможность да, мен да мындай постоянно жакшылыкты карай берем да, может башкача болуп кетем, может кайра жарашып кетмексе деп ой келе берет да. Ошол жакты эле карап атам да мен. Жок, азыр баары жакшы, Кудайга шүгүр. Буюрса мен дагы турмуш жолуна аттанчу убак дагы келип атат да чекеден. Анан 4 жылдан бери жүрүп коюптурмун. Мен менен тең ажырашкандар уже 2ден бала болуп калыштыр. Мен болсо ошол кичине карьераны түзө алайын, кичине үй алып бутуска туруп алайлы деп жүгүрүп жүрө берип 4 жылды мынтип көзүм ачып жумтуруп өткөзүп турмун да. Анан буюрса эми бул 4 жылга өкүнбөйм. Кудайга шүгүр жакшы нерселерди кылып алдым. Көптөгөн адамдарга кичине болсо да жардамым тийди болуш керек. Анан буюрса мындан ары мени түшүнгөн жакшы бир турмуш жолдош күйөөгө турмушка чыксам, андан соң ошол карьеранын акырында уже башкача тармак менен улантып кетет болушум керек деп ойлойм. Азыр ошондо жүрөк бош. Или чуть-чуть бош деп. Чуть-чуть бош. Жарымы бош. Жарымы кысым. Жок, варианттар бар деп кой. Бирек үчтө эсеге. Тамаша. Бөлүп коем. Жүрөк не десеге. Давай, говори. Бизге жакшы просмотр болот. Ким? Эй, сосын айта бер деп. Айта бер. Тамаша жүрөк бош азырынча. Мен эме менен көп көрүп калам да стористеринчи, Алмаз Шадаев менен стористерин көрүп калам. Ооба, Алмаз байке менен дуэт ырдагамыз да. Ошону. Андан соң Мен ойлогом, может, жок, гастролдоп бир жерге барып келдик. Анан билесиз, азыр ким менен азыр мынтип туруп байке мени жакшылап видео тартып, байке деп мынтип ойноп койсоң эле болду, экөөсү сүйлөшөт экен. Элдер уже ойлоп таап чарып коет да. Цех барсаң деле, болду, мунун жигити точно борец экен, уже болду билдим. Мунун жигит точно футболист экен, мунун жигит точно деген. Ошондой сөздөрдү деле чыгып байке менен айтып койсун. Биздин видеодон кийин деле экөөбүз айтып. Точно экөөнүн бирөөсү бар деп. Бирөө байкесин. Да, точно деп. Анан негизи элдер өздөрүнө токуп коет экен да. Ошол. Сайкалдын жар ырдаганы канча турат дейт. Жаризация. Башталды да азыр, жаризация. Жок, албашка. Жар кечели жаңы жар жаздыргам. Жакшы. Жар өзүбүз ушинтип аракет кылып. Жар стоит, говори. Бул аябай эме. Эндеги аябай кызыктуу нерсе да. Мына акча жагы канча табат. Эмне көп аз звукту көбөйтүп, канча экен деп ютак иштеп блокнот. Эми ал адамдын мен эмесине кылайм, шартына карайм. Шартына. Бесплатно даже. Ырдап койром ойгеде. Акча бере аласың үстүнөн ырдап туруп, анан үстүнөн өзүң бере аласың. Эме эгерде чындап муктаж болсо берип деле койром. Ырдап еще берип коесуң. Молодец. Тойдо ведущий болуп, эч кимге жар керек жокпу жакында. Эч кимге керек жок. Акча анан ырдап берет. Салачка кылып жок керек жок. Кам беретпи элдерди? А сколько стоит? Канча турат? Бул ушуну айта албайм да вообще. Айтпочу, пожалуйста, айтпочу. Кетерет $100, $200, $300, $400 болуп. Там уже зависимости адам эмес. Ошо айтып атпайм мен мындай. Ресторандын атынан, датасынан. Ошо көп нерсе зависит да. Алыс жакта болушу мүмкүн, мисалы Ошто, Баткенде болушу. Ал эмеге төлөнөт, жол киреге. Жол кире отдельно төлөшөт, анан еще плюс көбүрөөк коштуп калышына. Гостиница. А если прям сенин үйүң тушунда болсочу, чыкканда эле кафе. Азыр туруп туруп эле ырдап кетип Эшиктен эле. Канчалык алыс болсо, эме көбөйөт экен да. Анда свадьбаны үйүнүн жанынан кылыш керек экен да. Сразу жар айта алган. Азбек эме туруп атам, туруп эле айтып берем деп. Терезени ачып эле эме граммофонду жар.
Өзүңөр жүгүнөр өзүңөр. Көйнөгүн кийип алды, эсми көйнөгүн кийип алган. Ошол үйдө дагы артисттер болсо жакшы болмок, ошол терезени ачып эле ырда бермек да. Бар. Атабеков, Эме бар. тияктактар. Айзада Жамгырчиева бар. Месса, Ошол ошол бакты үйдө. биякта. Үйдө бекер өтөт экен. Ой, сабашка кылабыз. Наоборот, ошол жака жашаш керек. Керек эле. Эми флеш суроо коет, бат суроолор да. Мен бат сурайм, бат жооп бериш керек. Кеттикпи? Аяна Касымова же Айым Алчиева? Айым Айылчиева. Ырда сөз маанилүү же огонбу? Сөз. Нурлан Насип же Мирбек Атабеков? Нурлан Насип. Нурлан Насип же Эрлан Андашев? Трудно экен. Эрлан Андашев. Мирбек Нурлан. Эрлан Андашев же Алмаз Шадаев? Эрлан Андашев. Эрлан Андашев же Сагын Эргешев? Эрлан Андашев. Короче, Эрлан дагы бир-эки ыр жазып берет. Өчүгөндө, мага билесиңер, ким жагат экен да? Мен айтып коем деп. Эме Сагын Эргешев тандайм. Сагын Эргешев, жакшы ырчыбы. Жок, аябай жакын досум. Просто тиги кечке уланып кетти го, ошого ошентип айтып алдым. Не даласың, брат. Кыскача эмеси эрежеси мындай. Үчтү ыргытасың, үчтү, анан эмелерди кошобуз, упайларды, балдарды, анан эмеге жазабыз, доскага упайыңды. Кетип койду. Даярсыңбы? Жок. Тренировка керекпи? Жок. Ошондо балды чогултканда ортого эметсе башка. Орто 9, эң кызылы ал 10 да, 10 бал. Ортого тийишиң керек. 8 4 12 болду. 8 12 16 болду. Не даласың, брат. Жаңылыктарды талкуулоо. Да, жаңылыктарды талкуулайбыз. Индонезияда бир кыз өзүнүн бывший жигитинин свадьбасына барып, мени да ал деп экинчи аялы болуп калыптыр. Индонезияда Уже экинчи аялы болуп алыптырбы? Ошол жерден мен кийинип алып барып, мени да ал деп туруп, ошол жерде калып калыптыр. Бала макул болуп, экинчи аялы болуп калыптыр ошол жерде. Индонезияда негизи оказывается не запрещено, да? Эме тыюу эмес экен, эки аял алынгачы. Нормально экен. Нормально экен. Бизде деле нормально да. Ошо келип эле, в смысле бизде эле нормально. Бишкекте, Кыргызстанда деле нормально. Закон боюнча же запрещено же бизде. Закон боюнча мусулманчылыкта деген сөздү айтпайм мен. Ошентип, Там прям на законном основании. да, там, видимо, на законном не запрещено. Мени да ал деп, Это нормально, да? свадьбага кирип эле, прям кийинип эле, тиги айла жок. Тиги бала шок болуп калыптыр, анан мейли деп калып калыптыр да. Ошо сенин көз карашың не дей аласың ошо? Туура кылдыбы кыз? Же Жок. Мен оюмча туура эмес. Аял киши анчалык чейин ылдый кетпей эле коюш керек го дейм. Просто эме деген, мен эмеде жашап алгам да, эмнечи. Болсоң 5, болбосоң 15 дегенчи. Анан мен үчүн бул жапай эле көз караштамын да, бул нерсе болбосо керек эми. Эртең деле кандай дальше жашоосу кандай болот? бул негизи ал жигит менен 4 жылбы эметип Андан нормально. Ошондон баштап. Жок, анан жок, койсуң, анан бул жылы урушуп кеттир. Өкөчү. Сволочь үйлөнүп турган. Анан тиги сволочь, анан башка кыз таап, ошого уже үйлөнүп баштаптыр Эми 4 жылдан бери тиги кыздарды жеткирсе керек да бала. Анан тиги кызга билбей эле кээ бирлер чалып позорлять этип баштаптыр да. Типа сен үйлөндүм, мен эметпей элем деп туруп, мен күйөөгө тийбей элем деп туруп. Эми бир 4 жыл жүргөндөн кийин вообще эле болуш керек. Анан барып, более если там мусульманский болсо 4 жыл тоже считай как. Мен оюмча, мне кажется, эми аякта если ал нормально болсо эмнеге? Менин оюм болчу бирок биякта. Жок, ал менин оюм, мне кажется, если на законном основании аяк. Азеке койтур, сен бияктын Жок, бияктын уже понятно, чего айтпадым. Да, көзсүзөшөбүз. Короче. Мен кеттим. Иштек нормально. Бизде ошентип эле. Биздин да оюбузду кичине уктурчу, пожалуйста. Я понимаю, ты этот
строительными компаниями общаешься там. Мен биринчи жолу Квартира. квартира жаңылыкта. Прикинь, мени да ал деп туруп ошол жерде отуруп алыптыр, тиги бала ладно деп туруп алып калыптыр. Жас экен. Жок, кыз молодец Жок, экен, негизи бирок. жок, мне кажется, эркек бала деле молодец. Элестет, анда 2 свадьба өткөрүш керек болчу. А здесь Пожалуйста, деди. Бирок мен Бир эки свадьба коем. менен 2 кыз алып зато бул кыз өзүнүн бактысына күрөшүп, может бактылуу болуп калды да, а может бактылуу болбойт да. Билем, бирок андан кийин бактысыз эле болуп болуш керек же. Тиги кызды өзү бактылуу болгону менен тиги бирөөнүн кызын да бактысыз кылып атпайбы. Короче, я не знаю, так. Нет, бирок негизи акыркы бала болсо деле. мусулманчылыкта болот да. Эми болот дейт, бирок менин көз карашым буга начар эле да, чындап. Сен эметпейсиң, Мен андай эмбе кыла албайм дерсең. Ты против, да? Да, я Окей, против. Двойной. Соперницаң болгону против, да? Я ооба, мындай эмени анча каалай бербейм дейм. Любой эле каалбайт болуш керек реально. Жүрөгүң орит болуш керек. Любой аялда кызганыч деген бар. Бизде тил деген жакшы, билесиңер да. Анан мени жеген жакшы көрөбүз, андан көрө мындай эки итке таланганча бир эле итке таланып турган жакшы көрөм. Эсип ортпой эле. 3-бөлүк окуя сыкы сайкал окуя айтып берет бизге, аягына чейин эмес да. Биз ошону добивать кылабыз да. Добивать кыласыңар. өзүбүз эми ойлоп чечиш керек. Мындай күлкүлүү кылып аракет кылабыз. Давай, поехали. Бир жолу машинада кетип бараткам, Ошкодокмун, көлгө кетип бараткам да. Кандай машина? Өзүм эле машинам. Өзүң машина. Өзүң кандай машина? Hyundai Grand Tour. Это внедорожник, да? Или мындай эле? Жок, седан эле. Андан кийин. Биз үчүн сурай бересиз подробностьтарды, что будет. Акырын сурай бергиле. 2-4 Авианбы? 3-5. бензинби? 3-5 расход көп болуш керек аныкай. Нормально эле башынан эле 3-5 менен үйрөнүп алгам да, ошон үчүн нормально эле го дейм. 3-5тен ылдый не хочешь уже, да? Уже эми болбой калат экен, мен андан кийин 2-5 айдап көрдүм, анча өтпөй калды, анан кайра 3-5 секирип кеттим. Короче, укла. Өлө, подожди, цвети кайсы өлө? Чёрный. Анан эме да, ошентип көлгө кетип бараткам, подружкам менен. Кетип баратсам эле бир балдар өлү тийишти да. По трассе. Жакын айдап. Аябай жакын айдап, короче. Кайсы жерде тийишти? Кайсы трассанын кайсы жеринде? Жана боом жак. Уже боом жак. Обгон салыппы же эмне болуп? Обгон салат. Короче, бул жагыма бир 570 келди. У них 0,6 деп кой. Матис менен эле? Тиги эме байланып калыптыр. Жок, машина эмес эмеге байланып калыптыр, бампериңе. Токтоп, алып салчы де. Негизи А кыз сайкал такая едет, жок, сайкал едет. Көрдүңбү бизге тийишип атат. А тигилер бамперине жабышып болгон машина эсечи. Ошко баратканда алар көлгө кетип баратат. 3-5 менен. Көрдүңбү бизге тийишип атат. Жок, турган. Ал Camry болчу. 70. Не делаң, бияң кандай дейбиз? 2,5, 3,5. Албы? 3,5 башка же 2,5 ба? 2,5. 70-ка. И потом биякан 5 жетти. Эми эмне дей аласыңар? Бияган дальше улантып калчу. Потом Эки что? машина келди. Биягынан да. Эки жактанбы? Ал негизи эки эле полоса да. Жок, окшошпой калды. Жана бом эмес, кафе-сафелер бар го, эмне деген эле? Ошол жана чоң эле жол бар го, биягынан тагына жүргөн. Койгулачай. Бос салкын, көк салкын. Ай жок. Кафенин аттары. Ошол жакта. Фуд эле да, мастер беле. Бесплатная реклама силерге. Дальше мне дейсиз ошондо бияган. Короче, мен өткөрүп кафеге токтодум. Кафеге вообще токтогон жокмун, мен апам чайынан чай чолуп эле келаткам. Короче, мындай өтөт. Экөө тең эки адам вообще бири-бирин тааныбайт. Еще бензиним өчөйүн деп атат. Балыкчыдан куям дегем. Сары күйүп калды келдим. Өзүң корктуңбу или не боялась? Жокмун, эмне коркмам элем. Чё бояться? Өлтүрүп кетмек белем. Подружка экен. Значит, что-то с подружкой связано. Я сначала да күлкүлүү эме вариант көрөчү. Короче, 570 биягынан камера 570 мужик, короче, эме костюмчон да. Биякта невеста отурат да. Эме сайкал бизге эме жар ырдап койчу, пожалуйста. Жар ырдап койчу бизге эме бекер эле мына жаныбызда барат. А биякта эме күйөө жолдоштор да. Жар ырдап койчу. Я биякта ата энелери да тигилерин.
негизи ошко оротканбыз кейін жар-жарылдап койсоң бурулуп кетип калат элек. Стандартный да, тамеки барбы? Же эме зажигалка да. Бирөө бияна бири-бирине эме берет да тиги. Бияка тамак ташып, бияка да бирдеме жашып. Мен токтото албай атышат да, короче, токтош керек болдум да. Я знаю. Музыканы каты кое алгам. Слушай, эти этот реальный вариант, не смешной. Сен же машинаң эшиги ачылып калган, же бир дөңгөлөгүң спускать этип калган. Туурабы? Ошолор айтып аткан сага. Все такая. Бизге Анда эмес ишо, мындай да, жере бампер түшүп калыптыр. Таң кетип бир жерге өткөндө фпет түшүп калыптыр бампердин чети. Ал тиги подружкаң жанында отур, сен кыйынбай көрдүң бизге. Жок, бирок тишишкен да. Көрдүңбү эмне болот такая. Эме повод бербе такая. Артында бампер сүрүлүп барат. Булар атайын токтоп турган, биздин телефонду алган таттап кеттик. Да, эме повод бербе. Бампер үзүлүп калды, бампер эсе такие. Аягында бампер үзүлүп топ 5-7 догнал да. Бампер. Көрмө атайын биздин бампер үзүлүп туруп, биз менен таанышкан такая да ши. Вообще. Повод да. Көлгө жетейин сана кайга отуруп. Кошмар, ушундай окуя болгон. Ну, на самом деле, аябай кызыктуу болуптур, Кызыктуу окуя болуптур. Өзүңөр күлдүңөр болуш керек, Күлкүм келди мен деле. Мен жаман назданып турбуз го деп. Бампердин окуясы эмне болду? Пиано. Жо, мындай эле экен. Кайра орун алып. Тилер бирдеме деп атат. Музыкадан улбайт эчтеке. Бизге баары эмне дейт, келе солчут деле. Ошошундай. Гүлгө ортан, сол жактан эле табабыз, кетти дальше. Зачем влез в дрова войну? Аягына бир сап ырдап койсоң биз үчүн, бизге, пожалуйста. Да, бизде анан белек. Да, белек бар. Кайсыл белек болсо ырдап берейин. Нет, сен биринчи ырдап берсең, ошого жарашат. Кайсыл ырдап берейин силерге. Который тебе по душевно жаккан? Душевно жаккан ырым кайсыл болуп калат ушунда? Жаңы ырымды Эрлан байке жазып берген ырым бир куплет ырдап берейин, Жашоомдун жарыгы сен болсоң, анын урланчу мен болоюн. Үй бүлө тереги сен болсоң, урпагың дүзбөй, улачу мен болоюн. Мани сөздөрү жакшы. Подарок Азаке. Анда эмесе Татып эле болдубу белек? Мне кажется, экини бериш керек так. Өлөдө көр. Бирди кош берели, жалгыз барбайт да. Эмне бар? Башкын 3-5 Не бул, тамак жеп келесизби? Жок. Наоборот, тамак жеш үчүн катыш керек да. Негизи мен ЖААТУ федерациясында иштейм. Ошолордун биздин ошо федерациянын атынан сага бир белек абонемент да. Бул жерге 12 жолу посещение кыла аласың, жаатасың. Тренировкага барып. Да бирөөн берсиңер. Да бирөөн бересиз, буюрса. Мен спаран көрүп тамак жеп келем. Кызың база канчада? Кызым 3-тө. Кичинекейирээк. Барып, прям алар менен кошо сага жаап берет, профессиональный. Тренировка кылып, өзүң каалашынча атып мындай 12 жолу. Санкене? 12 жолу. Бекер. Класс. Эң мааниси ошо. Вот, и еще один подарок. Да ну, келгениме сыйынып атам да. Вот, тебе цветы. Бул бирөөнүкү эмеспи? Жок, сага. Жок, мен тияка катып койгон мындай сюрприз болсун бул. Рахмат. Биздин Йо, давно күлө ала элекмин. Өткөндөн алып аттым эле. Рахмат чоң. Каныма уксайт. Биздин передачабыздан сага ушундай гүл. Чоң рахмат. Ушинтип гүлдөп, буюрса көп мындай хит ырларды чыгарып Рахмат чоң. жүрө бер. Буюрса и еще самое главное, мисалы кыздарга самое главное турмуш куруу, буюрса бактылуу бол. Амин. Өзүң жакшы кыз экенсиң, элдерге жардам берет экенсиң. Жүрөлбөй бизге да жардам берди го. Бизге да аябай жардам берди. Жок, биздин передачабызды украсила да. Рахмат чоң. Как цветы, мындай эле гүлдөй. Бизде негизи кыздар көп келбейт.
Жок, основном эле балдар болуп кетет да, тиги тамашобун балдары тияк актерлор. Өткөндө толгонай эле болду, бизде и вот кыз сайкал болду. Буюрса, сіздерге да чоң рахмат. Мындан дагы эфириңиздер дагы да болсо өсүп өнөрсүн. Ушинтип кыргыз элине жылмаюу тартуулап ар дайым жүрө бериңиздер. Эми сиздерди кичинекей кезиктен көрүп, сиздердин тамашаларыңыздар менен чоңойдук десем болот. Ошол ар дайым ушинтип кыргыз элине ушинтип чоң салымдарды кошуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздер менен сыймыктанабыз. Рахмат.